Садыр Жапаров Конституциянын жаңы долбоору боюнча пикирин билдирди. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров 2 күн мурда коомдук талкууга чыккан Конституциянын жаңы долбоору тууралуу өз пикирин билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында билдирүү калтырды. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, мамлекетибиздин жана мамлекеттүүлүгүбүздүн тагдырын чечүүчү учур келип жетти. Биз мамлекетибизди өнүктүрүп алдыга жылабызбы же биротоло жок болобузбу? Келечегибиз барбы? Урпактарыбызга эмне калтырабыз деген жалпы коомчулуктун көйгөйлүү талаптарына жооп бере турган убакыт келди деп эсептейм. Кыргыз Республикасынын 1993 жылдын 5 майында кабыл алынган Конституциясында жана андан кийин өзгөртүү толуктоолору менен кабыл алынган конституциялардын редакцияларында Конституциянын жаңы редакциясы, ошондой эле Конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү референдум аркылуу кабыл алынат деп так жазылган эле. Ошону менен өлкө эгемендигинин ээси болгон жалпы кыргыз элине мамлекеттик маанидеги олуттуу маселелерди чечүү мүмкүнчүлүгү берилген. Бирок 2010-жылы кабыл алынган Конституция бир уч адамдардын же бир кишинин пайдасы үчүн элдин аталган укуктарын чектеп койду. Тактап айтканда 2010-жылы кабыл алынган Конституциянын 114-беренесинде Конституцияга өзгөртүү киргизүү гана мүмкүнчүлүгү каралып, ошол эле убакытта толуктоолорду киргизүүгө же жаңы редакцияны кабыл алууга бөгөт коюлуп калган. Муну менен Кыргызстандын өз алдынча эгемендүү мамлекет катары калыптанып, андан ары өнүгүп өсүшүнө тоскоолдук жаралып калган. Буга акыркы 10 жылдагы жашоо турмушубуз далил болду. Кыргызстанды шопурлар, жан сакчылар жана ушул сыяктуу бир уч адамдар башкарып келди. Алардын кесепетинен кече жакындагы элдик толкундоолор келип чыккандыгы жалпыга маалым. Ал эми элдин талабы эмнеде? Албетте экономиканы көтөрүү, элдин социалдык муктаждыгын жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу жана ошондой эле башка орчундуу маселелерди чечүү. Жалпы кыргызстандыктардын талаптарын аткаруу үчүн жаңы Конституцияны кабыл алуунун зарылчылыгы келип чыкты. Анткени 2010-жылда кабыл алынган Конституция менен биз мындан ары жашай албай турганыбызды жогоруда айтылган 10 жылдык турмуштук тажрыйбабыз даана көрсөттү. Бүткүл элдик добуш берүү менен жаңы Конституцияны кабыл алуу укугун элге кайтарып берүү бул артка чегинүү же Акаевдин, Бакиевдин тушунда кабыл алынган конституцияларга кайтып келүү эмес. Тескерисинче, мамлекеттин түзүлүшү жана мамлекеттик маанидеги башка орчундуу маселелерди чечүүгө катышуу мүмкүнчүлүгүн элге кайтарып берүү катары эсептөө керек. Мындан 20 эле күн мурда жаңыланууга каршы болгондор кокуй эле кокуй жабык эшик артында баш мыйзамды даярдап, элдин талкуусуна алып чыкпастан кабыл алганы жатышат деп кыйкырып чыгышты эле. Эми баш мыйзамдын долбоорун элдин талкуусуна алып чыкса, буга да каршы болуп, мыйзам бузуулар болуп жатат деп элибиздин башына айлантып бут тосуп жатышат. Урматтуу кыргызстандыктар, эгерде жаңыланууну жана келечекте өнүккөн кыргыз мамлекетинде жашоону кааласак, анда биз анык реформаларга барышыбыз керек. Ошондуктан кыргызстандыктар жалпыңыздарды Конституциянын жаңы долбоорун талкуулоого активдүү катышууга чакырам. Талаштан тактык жарылат демекчи, талкуу ачык айкын жүргүзүлөт. Сунушуңарды берсеңиздер бардыгы эске алынат. Азыркы элдин талкуусуна коюлуп жаткан Конституция 2010-жылдагыдай кылып бир кишинин же бир топтун пайдасына жазылып жаткан жери жок. Өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп кыйкырып чыгып жаткандардын жүзү курусун, алардын 30 жылдан бери бузукулук кылып жүргөн чыныгы жүздөрүн ача турган убакыт келди. Урматтуу мекендештер, Кыргызстаныбыздын келечеги сиздердин колуңуздарда экенин дагы бир ирет белгилеп кетким келет. Төрөбаев: бул шайлоодо Жапаров менен Мадумаровдун ортосунда конкреттүү күрөш болот. Бул шайлоодо Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаровдун ортосунда конкреттүү күрөш болот деп жазды Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев өзүнүн Facebook баракчасына. Анын айтымында, кимде жоопкерчилик бийик болсо, элди сүйсө, мыйзамды сыйласа, ошол талапкер жеңишке жетишет. Президенттик кызмат бул чоң жоопкерчилик, элди сүйүү, мыйзамдын так аткарылышы, мамлекеттин бүтүндүгүн, эгемендүүлүгүн, кадыр баркын эл аралык мамиледе жогорку деңгээлде көрсөтүү. 2017-жылы президенттик шайлоо учурунда элге ар бириңиздердин добушуңуздар бул жоопкерчилик, анткени сиздер мамлекеттин башчысын шайлап жатасыздар деп айтчумун. Бул шайлоодо Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаровдун ортосунда конкреттүү күрөш болот. Ким утат? Албетте кимде жоопкерчилик бийик болсо, элди сүйсө, мыйзамды сыйласа, ошол талапкер жеңишке жетишет.
Алдыдагы шайлоодо акчанын админ ресурстун колдоосуна таянбай, карапайым элдин тандоосуна коюш керек. Ар бир жаран өз президенттин жоопкерчиликтүү сезүү менен тандасын. Утулган талапкер мамлекеттен таштоо үчүн уткан талапкерди расмий куттукташы керек. Ошондо эч кандай талаш тартыш болбойт жана легитимдүүлүгүн бекитет. Эң башкысы өлкөнүн президентин тандоону элдин каалоосуна коелу, деди Бакыт Төрөбаев. Эскерте кетсек, президенттик шайлоого 63 талапкер катышуу тууралуу билдирүү тапшырган. Президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Алтынбек Сулайманов Конституциянын жаңы долбооруна эмнеге кол койбогонун түшүндүрдү. Бул тууралуу саясатчы Коом пресс сайтына билдирди. Мен баш мыйзамдын жаңы долбооруна таптакыр кол коюп берген эмесмин. Анткени парламенттик гана системаны колдойм. Ушул гана система менен өнүгө алабыз. Ал эми Конституцияны алмаштыраарда дайыма анын туруктуу авторлору болуп, элге чыгып кандай максаттары бар экенин коомдук талкууда түшүндүрүп берүүсү керек. Азыр болсо авторлору ким экени белгисиз. ызычу бизде кайсыл гана бийлик келбесин реформа менен референдумду дайыма алмаштырып алышат. Референдум өткөрүп баш мыйзамды алмаштырсак эле жашоосу оңолуп кетчүдөй сезишет. Бизде азыр референдум өткөрө турган убакпы. Казына аңтарылып, экономикабыз жарды, кризис босогодо турат. Башка нерсе менен алек болуунун ордуна тескери кетишти, деди ал. Бакай Кашкарбаев: Садыр Жапаровго асылгандар курап каласыңар. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун активдүү колдоочуларынын бири Бакай Кашкарбаев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу кайрылуу жолдоду. Анда ал Жапаровго асылганды токтотууга чакырып, Садырга асылгандар курап каласыңар деп эскертти. Садырга асылганды токтотпойсуңарбы? Мен асылчу болсом жаман асылам. Бул турган дарактай курап каласыңар. Эскертип коеюн, бирөө Садырга асылса, кыргыз эли тытып жегени жатат, деди ал. Азимбек Бекназаров бийликке кайрылып, эси барында этегин жабууну эскертти. Бул тууралуу саясатчы жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына билдирүү таратты. 6-чакырылыштагы азыркы жогорку кеңештин 80 депутаты тарабынан 2020 жылдын 17 ноябрында Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын долбоорун коомчулукка чыгарышын үйрөнгөн адаттарынча. Биринчи кезекте жаңы кожоюнга кылышкан тарыхый жакшылыгы жана ага жеке саясий зыяны тие турган саясий катачылык деп эсептеймин. Депутаттардын бул кадамы 2020 жылдын 5 октябрындагы тарыхый окуядан эч кандай сабак албагандыгынан кабар берет. Шашылыш түрдө тар чөйрөдө даярдалып, анан элге жамынылып, референдум жолу менен мамлекеттик бийликти узурпациялаган жол мурдагы качкын президенттер жана алардын жолуна түшкөн убактылуу өкмөттүн 2016 жылкы Атамбаевдин саясий катачылыктары болгон. Анын кесепетинен мамлекетибиз жана анын эли алдыга өнүгүүдөн өз жолун таппай, 29 жылда 12 жолу конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, 3 жолу ак үй алынды. Ак үйдүн алынганына 2 ай өтпөй жатып, белгисиз тар чөйрөдө даярдалып, референдум жолу менен алууну көздөгөндөр терең жаңыларын эскертем. Эмне үчүн элибиздин кайра-кайра бийликти кууп жатканын көрүп, билип, азыр ошондой шартта жашап жатып, кайра эле элибизге жөнөкөй түшүнүктүү 2 гана суроону койгондон качасыңар. Ал суроо кандай? Бийлик жана кандай шайлоо керек? Убагында Акаев, Бакиев убактылуу өкмөт дагы качкан. Ал эми Атамбаев 2016 жылы азыркыдай жол менен белгисиз бирөөлөргө даярдатып, силердин атыңардан референдумга чыгарткан. Долбоордун негизги авторлоруна, азыркы бийликтин төбөлдөрүнө айтаарым, эсиңер барда этегиңерди жапкыла. Антпесеңер негизги эл эми толкойт. Анткени мындай өзүм билемдикти көргөнбүз. Азыр дагы жол берүүгө укугубуз жок, деди ал.